Teatr bayramına hoş geldinizler. Andemese festivalimizin Çakan konsertlik programmasına көңіліңіздерді бұрмақшымыз. Мына бүгін біз Кыргыз Республикасының Борбор қаласы Бишкек шаарында 10-чы республикалык театралык фестивалдын ачылышын өткөзүп атабыз. Бұл фестиваль негизинен быйылкы региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында дээрлик бардык Кыргызстан боюнча аймактардан толугу менен театр оюндук мекемелери чакыртылып, салтанаттуу аземдин ачылышында турабыз. Бул ачылыштын алдындагы фестиваль өзгөчө символикалык фестиваль. Анткени бул фестиваль Кыргыз Республикасынын атакталуу, даңктуу, дүйнөгө атагы чыккан инсандарынын эмесине арналып атат, атына. Улантабыз Талас облустук Капар Медетбеков атындагы музыкалуу драма театры. Бул фестивальга Чыңгыз Төрөкулчу Айтматовдун 90-жылдык мааракесинин алкагында Кызыл жолук Жалжалым аттуу повестинин негизинде коюлган спектакль Кызыл жолук делбирим. Кудай буйруса эртең бүрсү күнү сынчылардын, көрүүчүлөрдүн сынына койсок деген оюбуз бар. Бүгүнкү күнгө карата 19 спектакль катышыш керек республика боюнча. Уже 6 ушу кезге чейин 6 спектакльди көрүп койдук. Мындан ары дагы бир 13 спектакльди көрүшүбүз керек бүгүндөн баштап. Калыстар тобунун бүгүнкү курамы дагы өтө абройлуу деп айтсак болот. Анткени биздин көрүнүктүү актрисабыз Жамал Сейдакматова төрайымы Калыстар тобунун. Андан тышкары сынчылар коллегиясы бар. Мен баштаган, алар күн сайын ошол көргөн спектакльдердин негизинде кечинде атай талкуу жүргүзүп атышат. 15 номинация боюнча фестиваль бүткөндөн кийин ошонун тиянагы менен 15 номинацияны, 15 байгени биз ошол жеңүүчүлөргө тапшырабыз. Биз эми ошол Рыскуловдор менен чоң иштешкен муундарды, Даркүл эжекелерди, Сыдыкбек Жамановдор, Бакен Кыдыкеевалар баштап, мына улуу муундардын сүрөттөрүнөн акырын баштадык. Анан буюрса астыда дагы кошумчалап жүрүп отурабыз. Бир топ сын пикирлер түшсө, алардын суроо талаптарын эске алабыз. Алган сыйлыктары бүт бары чыныларынан өйдө, чайнектеринен өйдө, колдонуп жүргөн буюмдарынан өйдө алып келип койдук. Бул тарых.